ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү кызматта болот. Эң биринчи ушул эфир убагында деле, деги эле жөн жүргөндө деле денеңиздерди бошотуңуздар. Телефондорду өчүрүңүздөр. Ошо эми суу информация кармайт деп атабыз. Суу, от, таш, жеренеде арам жок деп атабыз. Мүмкүн болсо ошо бир кайнатылып, муздатылган суу болсо бакалашкага, идишке коюп да алсаңыз болот. Муну эл байкап көрүп атат, мен айта элек деле. Ошондон энергия өткөнү, ошону ичкени, керек болсо жарат журатка сыйпаганы. Бул шаманчылык, мындан чочубаңыз. Бул иштейт, бул болуп келген. Анын үстүнө суунун өзүндө да азыр энергия болуп атат. Ошо сууңуздар болсо маңдайыңыздарга коюп, бала чаканы сүйрөп чыгып, оорукчан, жанагы алейлерди курсагын тойгуз ушуга дайындап, эфир убагында тороктой эле уктап калат бул. Энергия өтөт. Анткени арстан алайды эмне деген энергия кийиптир? Куйруктуу жылдыз, кут жылдыз деген энергия кийди. Кут жылдыз жерге түшкөндө эмне болду? Кудайдын күчү жоюлду, диндин күчү жоюлду, өткөн сабактарда айтып бердик. Кара күч, криминалдардын күчү жоюлду, байлардын күчү, окумуштуулардын, илимдердин күчү жоюлду. Жалган дүйнө жоюлду да, медицина жоюлду. Техника куйрук жылдыздын элчиси болуп калды. Эмне күчтөр тамды? Адам Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ болот. Куйруктуу жылдыз арстан алайдын телосы ар жактан даярдалып келген экен. Ал табиатты бейишке айлантат экен, адамзатты бейишке алып өтөт экен. Эң башкысы адамзатты инопланетан деңгээлге өстүрөт экен. Ошентип бир закондор жалганчылык бүтүп, чыныгы закон башталды. Ошентип арстан алай ошончо энергияга толгондо ошончолук энергия өтөт. Денеңиздерди бошотуп. Мындай деп түшүнүңүздөр. Алтын доордун эң биринчи закону боштондук. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сен боштондукка чыксаң, могу пендечиликтен чык. Эски түшүнүгүңөн чык. Боштондукка чыксаң анан энергияң иштейт. Мындай элестетели. Периште арбай бул дүйнөгө келди. Жандан эмне жаралат? Тан жаралат. Жан өзү эмне? Периште, нур, энергия. Эмнеден жаралдың? Ушуну эсиңен эстеп жүр. Анан эмнеге жаралдың? Анан өлгөндөн жаның кайда барат? Ушуну эстеп жүрсөң, ушу жашоо өзү чындык. Эмнеден жаралдың? Эненин курсагында энергиядан жаралдың. Нурдан, абадан, ааламдан, чындыктан. Ошон үчүн тандын жана көзү өткөн, көзү тийгени, сөзү тийгени, ичи ооруп калган, оокат буйрубаган ошол чындык болгон үчүн ошол иштеп кетип атат. Бирөөнүн оозунда бар, бирөөнүн көзүндө бар, бирөөнүн сөзүндө бар дегенде деле ошол тело чындыкты иштетиш керек. Ошондой энергиясы бар. Ошо ааламдай, Кудайдай деген сөз. Ошо бирөөнүн батасы тийгени, бирөөнүн назары тийгени. Мына чындыктан, жандан тан жаралды. Тан эми чындыкта жашаш керек. Демек, жан боштондук, арбай чектелбейт, периште чектелбейт, Кудай чектелбейт, энергия чектелбейт. Демек, сен телоңду чектебе. Чектебе десе арак ичип кетпе, үйдөн чыгып кетпе. Тетирсинчи ошо кайра периште ушак айтпайт, арбай жалган айтпайт. Ал чындык деп ошол сыпатка калды. Бирок чектелбе. Пендече чектелбе. Коркуба жашоодон. Кооптонбо. Майдадан бир шектенбе. Боштондук биринчи. Денеңиздерди бошотуңуздар. Мээңиздерди бошотуңуздар. Энергия менен тело жуурулуш керек деп берилет ааламдан. Тело менен энергия жуурулушканда анан адам энергия өткөргүчкө айланат, жен нурданат, тазаланат. Ошо аалам сыпатка калыптанат. Аны үчүн эң биринчи ушу улуу рахат денеңди бошот. Же болбосо мындай элестетели. Биз бала кезде айылда үй иши ачу элек. Байкебиздин, коробуздун. Анан топодо эле тартып келмей жок.
биздин ат баш жергесинде топо өзү жакшы шагыл эмес, шагыл бир далайдан чыгат. Анан жерди чанап, анан суу куюп эле ошо жерден эле былай алып эле кирпичкеби, кладка деп коебузбу, шыбакка ошол жерден эле урунчубуз. Анан колунда барлар, машинеси барлар, анан ар кайсы жерден да тазараак топо алып келчү, босураак ак дегендей. Мына чанамайын суу сиңбейт да жерге. Ошо сыяктуу денеңизди бошотсоңуз энергия сиңет. Денеңиздерди өтө бош кармап жүрүңүздөр. Жашоодо деле, тамак ичип атканда деле, эл менен сүйлөшүп атканда убактыңыз болсо, ал сүйлөсүн, ушу денеңизди бош кармап отуруңуз. Анткени ошо боштондук жерге, тынчтык жерге периштелер байырлайт, энергия жайгашат. Мына өткөн эфирибизди улай сүйлөйлү. Өткөн эфирде мындай